Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, Жан Дүйнө программасы сиздердин назарыңыздарда. Бизге мынакей бүгүнкү күндө Ыбырай Туманов атындагы музыкалык окуу жайынын 3-курсунун студенти Данияр Жакшылык катышууда. Куш келипсиз. Анан Данияр мынакей ушул окуу жайда мына 3-курста окуп атпсың. Дастанчы комуш катарында, ыр дастан боюнча окуп атасың. Анан бүгүнкү күндө ушул кайсы чыгармачыл адамдар менен же ага эжейлер менен иштешип атасың? Ушул жөнүндө алгач токтоло кетсең. Саламатсыздарбы? Арыбаңыздар, улугуңуз элим. Саламдаша кетейин. Биринчи азыр Ыбырай Тумановдо 3-курстун окуучусумун. Аякта ырдастан комуз күйдөмүн. Ырдастанды мындай ала жүрөм өзүм эле. Өзүң эле? Аяктан өзүм негизи спецсим кылгыяк. Специалист деп коет баягы. Өмүш Жакыпович агайдабыз. Киши эле 80ге чыгып калды, ошончо деле баягы билимим болушунча берип атат, жакшы. Үйрөтүп атат, негизинен. Комуз боюнчачы? Комуз боюнча талант Карабаев агай, комуздан андам. Анын үстүнө оркестрде отуруп атабыз, кичине кылгыяк менен. Тилегенов Курманбай агай берет. Каарса деле иштеп атышат, жакшы. Билимин алып калалы деп. Ана бул дастан айтып калган жагыңа токтолсоң. Дастан баягы өзүмдүн эле кызыгуум. Илгертен баягы салтты сактап калыш, акын аталарыбыздын жолун жолдош. Эми алардай акын боло албасак дагы ошолордукун элге жеткирип. Силердин үй бүлөңөрдө да бар мындай нерсе, баарыңарда бар да, атаңар да бар, бир туугандар да бар дегендей. Колдо мурдап келатасыңар, ушу жакшы. Жагы алып үй бүлөңөр менен чыгарып. Анда биз мынакей азыр Шырдакбектин Боз Жоргосу деген бир дастан бар, Анда телекөрүүчүлөрдөн бир ошону окусак. Дастаным бул ак талаада жердеген ак колпок кийип эрлеген Шырдакбек хандын дастан чыгармасы. Бул хан Шырдакбек өзү бир элди башкарат. Өзү ишенип жүргөн Боз Жорго аты болот. Баягы душмандардан элиң жериң коргон. Илгери эми баягы аздек деп жылкы баласын аздектечү эмес беле. Туура. Жылкы ошо жылкы баласы менен жоого чыгып, бууга чыгып дегендей. Жылкы баласынын адамдары менен кыргыз эли илгертен сыйлап, өзүнүн канатындай катары сезген да. Өзүнүн канаты катары эсептешкен. Азыркыча эсептеген мындай техника болгон да. Жоого өзүнчө, бууга өзүнчө, тойго өзүнчө минген. Унаа болгон да ошол убакта. Анан Шырдакбектин Эркайым деген ошо аялы чыккынчы чыгат өзүнө эле. Ал Эркайым аябай жакшы көрүп, 40 кызга желип уктатып, алтындан кесе соңгузуп, күнүнө 40 кой сойдуруп, шыймыл чагын чактырып, палоосуна тойгузуп, күрүчүнөн бери оштон алдырып, ушундай эркелетип коет. Баягы өзөктөн чыккан өрт жаман, өзүдөн чыккан жат жаман деп коет го. Баягы ырысын көтөрө албай. Илгери калмак кыргыз болуп эле баягы кармашып эле келишчү эмес беле. Ошондон калмактардан Эркайымга кат келет. Ушундай Боз Жоргону міне качып кел, мен сага Шырдакбек 40 койдун чучугунан палоо затса, мен сага 40 аркардыкынан палоо затып берип турам деп. Анан күндө бир маал Боз Жоргону мингизип ары бери сейилдетчү Эркайымдычы. Ушундай жакшы көргөн экен. Анан Боз Жоргону минип ары бери бастырып атыптыр эле, анан септи секирип качып кетет. Аркасынан жигиттерин куудуруп жетпей калат. Жетпей калып эле анан барып. Анан калмактар баягы Шырдакбек колго түшөт. Колго түшпөй эл жеринен айрылып. Ошондон баягы колуктусуна таарынып, Боз Жоргосун арман кылып турган жерине. Жакшы болот. Колпок кийип эрледим, алтындан кепти тургузуп, ар кимге намыс бербедим. Атагым күчкө таянып, айлымда балкып бер дедим. Айланайын Боз Жоргом, аламдан сендей көрбөдүм. Эй Жоргом, Боз Жоргом, ой Жоргом, Боз Жоргом.
Çolok kayın cerledim, çopkuttu kiyip berledim. Çep kurup altın kapkalı, çoң kolgon amız berbedim. Erdigim güçkö tayanıp, elimde balkıp berdedim. Ömürde жалгыз boz jorgon, özümдөй kүйөр görбөдüm. Ey jorgon boz jorgon, oy jorgon boz jorgon. Boz jorgon aytam bil bарын, бол жокон жакка тез бардым. Ардайым кайтып келчеле, манжыям барсам түш жарым. Билбедим күндө жол жүрүп, батарга күндүн түн барын. Канатын жайып ичелеңдеги катуулап салсам күн сайын. Эй жоргон боз жоргон, ой жоргон боз жоргон. Кайыптан туулган мал элең, карасам көзгө шам элең. Караның сенин турганда калкыма туудай бар элең. Жети шаар Фергана, Кашкардан бери хан элем. Кадырың өтүп барынан деги калкка бир туткан таң элең. Эй жоргон боз жоргон, ой жоргон боз жоргон. Суу куйсаң эгер төгүлгүс, жорго элең жанга бөлүнгүс. Закымдап сызып кетчелең, өзүңдөн такыр бөлүнгүс. Кадырың мени жылолоп, бактыга мени чөмүлтүп. Таныттың жоргон кыргызга, ай жылдыздай бийик көтөрүп. Эй жоргон боз жоргон, ой жоргон боз жоргон. Алышкан жолун сүрдөдүң, аткан ок мага тийбеди. Сайган найза кайыды, ханшырдак кайгы билбеди. Душманын дайым багынтып, дулдулуң сырдак бийледи. Арманым жоргон угуп алай, аялым сенче күйбөдү. Эй жоргон боз жоргон, ой жоргон боз жоргон. Кыйырын кезип кыргыздың, такдирин алдым жылдыздың. Ардайым жанып турсун деп, алтындан бөлмө тургуздум. 40 нөкөр кызды дайындап, кызматка көнүм бургуздум. Ак булап акта төшөлтүп, алтындан кесе суңгуздум. Эй арман арман ай, ой арман арман ай. Бап эстеп бактым, той кылдым, бактылуу мен ой кылдым. Желдесинде бер тегеч, боз жоргон оозун чойдурдум. Бүрүчүн оштон белендеп, күнүгө 40 кой сойдурдум. Сый булчагын чактырып, палосуна тойгуздум. Эй арман арман ай, ой арман арман ай. 40 кызга желпип уктаттым, кыйыргаң элди суктанттым. Ак мамык күндө котортуп, баладай таптап уктаттым. Кашкардан дагы кайрылып, күнүгө бир мал тустаттым. Талага бир күн түнөбөй, айылга дайым туш жаттым. Эй арман арман ай, ой арман арман ай. Колуна бердим жүрөгүн, оюна бердим күмөндүн. Айда десең айдадым, алдынам алдым төмөнүн. Самалдаттым миң кызга, айылдын айдай чүрөгүн. Кут эле жанган бир кезде кокуй, куруган азыр түнөгүн. Эй арман арман ай, ой арман арман ай. Көңүлгө көптүң илбепмин, көөдөндү керип күлбөпмүн. Алганым асыл болгондо, арманда кайдан үймөпмүн. Тагдырым тайкың аттың ай, таза туруп кирбепмин. Койдумда жаткан аялдан кокуй, кас экенин билбепмин. Эй арман арман ай, ой арман арман ай. Кордук нечен кан сейил, хан экенмин кантайын. Кас болорун билбепмин, ханышам чыгып анчайын. Кара көздү кашайтты, кантип эби жардайын. Койдумда жаткан аялдан кокуй, ажалы